Саламатсыздарбы кыргыз тилин сүйүүчүлөр? Бүгүнкү биринчи темабыз кыргызча саламдашабыз. Саламдашуунун абдан көп түрлөрү бар. Мисалга алсам, саламатсызбы? Өзүбүздөн улуу инсан менен саламдашканда ал саламатчылык деп жооп кайтарат. Ал эми саламатсыңбы? Анда биз досубуз менен, теңтушубуз менен саламдашканда айтабыз. Саламатсыңарбы? Достор менен көптүк түрүндө айтылуучу саламдашуу. Саламатсыздарбы? Өзүбүздөн улуу инсандар менен саламдашканда айтылуучу саламдашуу. Ассалому алейкум дегенде өзүбүздүн аксакалдар, аталарыбыз менен саламдашабыз. Алейкум ассалом деп алар жооп беришет. Арбаңыздар, бул көпчүлүккө салам берген учурда айтылат. Ошондой эле көпчүлүккө телевидениеден, телефондон, сахнада айтылган саламдашуунун дагы түрлөрү бар. Мисалы, эртең менен саламдашууда кутмандуу таңыңыздар менен же кутмандуу күнүңүздөр менен деп саламдашабыз. Кечинде саламдашсак, кутмандуу кечиңиздер менен. Ал эми түн киргенде түнүңөр бейпил болсун деп айтуу керек. Деги эле саламдашуу, алик алуу ата-бабадан калган салт болуп эсептелет. Саламдашуу бул ынтымакка, достукка, биримдикке алып келет. Мен сиздерге саламдашуу жөнүндө көптөгөн мисалдарды пайдаланып айтып өттүм. Менин бүгүнкү биринчи өткөн сабагым сиздерге пайдасы тийсе, мен кубанычта боломун. Видеого лайк басып, подписаться болгонду унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.